Биз 2010-жылы тартап парламенттик башкаруу партиялык система деп багыт алгандан кийин партиялардын көпчүлүгү жанданып, өзүнүн программасын реалдуу эмеспи, кагаз бетине түшүрүлгөн бир топ ой пикирлерин ишке ашырууга кудурети жетеби, жетпейби деген коомчулукта бир топ баягы сын пикирлер, көз караштар турат. Партия, ар бир партия өзүнүн мыйзам боюнча статусу бирдей, бирок кылган жумушуна карап, ошол жазылган программасынын ишке ашырышын карап туруп, коомчулук эртеңки келе жаткан 2015-жылдагы боло турган парламенттик шайлоодо баасын берет. Демек, башка партиялардан айырмаланып, Өнүгүү прогресс партиясынын лидери баш болуп, өкүлдөрү бир топ алыскы болгондо дагы региондорду кыдырып, кышты дебестен ал жердеги жергиликтүү калктын жашоо турмушу менен жакындан таанышып келүүдөбүз. Албетте, жергиликтүү калктын көйгөйлүү маселелери, негизги жалпы маселелер бул жалпы Кыргызстан боюнча эле бирдей, бул күнүмдүк турмуштан тартып социалдык проблемага чейин. Бул социалдык маселе таза суу, билим берүү тармагындагы мектеп, бала бакча, оорукана жана бүгүнкү эң бир талкуулоодо болуп турган, көңүлдүн чордондо турган энергетикалык кризистин улам. Биз эртең свет өчүп калбайбы, кыштан кандай жылуу чыгабызбы деген суроолор. Ошондой эле баажы биримдигине кадам шилтеп атканыбыз көрүнүп турат. Ошонун тегерегинде суроолор. Эгер кирсек, биздин акыбалыбыз кандай болот? Биздин эмгек акы көтөрүлөбү? Миллиондоп сыртта жүргөн биздин эмгек мигранттарыбыздын турмушу жеңилдейби? Андан сырткары биометриялык каттоо боюнча элде бир топ суроолор бар. Ошол боюнча дагы маалымат берүүдөбүз. Биометриялык маселе керек экендигин, бул кайсыл багытта? Бул 3 багытта болот керек: экономикалык, саясий жана коопсуздук. Коопсуздук болгондо бул сыртка чыгууда, кирүүдө бир топ колго алгылыктуу жагдайлар бар. Экономикалык жактан алганда, бүгүнкү күндө ошол эле пособие алган же пенсия алган же башка айлык акы алган жарандардын так саны жоктугунан, мындай айтканда, кайтыш болуп кеткен пенсионерлер дагы калып, мындай начисление болуп кеткен мезгилдер бар. Мына ошолор ачыкка чыгат деген ишенимде. Саясий жагы бул шайлоо. Шайлоого бир жаран, бир добуш деген принцип. Бир жаран бир гана жолу добуш берет, экинчи жолу карусель, сброс жана ошонго окшогон маселелер жоюлат деген президент баш болуп, парламенттик келе жаткан парламенттик шайлоону таза өткөрөсүңөр деп ушундай тапшырманы берген. Ошонун үстүндө ушундай жумуштар болуп жатат. Албетте, кабинетте олтуруп алып, тийиштүү запросту берип, трибунадан чыгып сүйлөп коюш өтө оңой. Чындыгы, карапайым калктын турмуш тиричилигин өз көзү менен көрүп, жон тери менен сезип келиш, бул албетте ат менен өтө айырмасы бар. Карапайым калктын аралашып, ошонун турмуш тиричилигин көргөндөн кийин ал нерсени айтуу же аны жеткирүү салыштырмалуу оңой жана мындай таасирдүү болот. Биз Чаткал районуна барганда, алыскы район катары, ал жердеги элдин бир топ суроо талаптары болду, суроо жооп суроолорун алды. Ошол жерде биз Өнүгүү прогресс партиясы дагы кадам шилтеп куркол барбастан, ошол жерде ооруканага заманбап эмеректер менен, заманбап телевидение дейбизби, жана башка керектелүүчү, оорулууга күнүмдүк керектелүүчү нерселер менен биз камсыз кылып бердик. Андан сырткары, ошол жерде ооруканада иштеген дарыгерлер менен баарлашып, алардын эмгек акы аздык экенин айтып кетишти. Жергиликтүү калк ушул жерде агып аткан дарыянын пайдасы өтө аз экендигин жергиликтүү калкка, негизи коңшу мамлекетке кирип кетип аткандыгын маселе көтөрдү. Ушул жерге келечекте бир суу сактагыч дейбизби, же ГЭС курула турган болсо,
бир топ райондун социалдык маселеси онун жагынан чечиле турган эди. Андан сырткары кенге бай район катары ушул жерде бир топ кенди изилдөөчү, иштетип жаткан же казып жаткан ишканалардын өйдө төмөн күнгөй тескей жактарындагы баарлаштык. Албетте ген байлык боюнча бул өзүнчө чоң тема. Негизи пайдасы генди өндүргөндөн кийин ошол жергиликтүү калп менен дагы кандайдыр бир деңгээлде бөлүшүш керек. Бюджет аркылуу, социалдык маселелер аркылуу, жумушка алуу маселелери аркылуу. Мына ошолор боюнча да бир топ маселе көтөрүлдү. Район канчалык алыс болгон сайын ошол эле мугалим же дарыгер жетишпейт. Бул бүт Кыргызстан боюнча белгилүү. Дарыгерлердин жетишпестиги, мугалимдердин жетишпестигин жоюу маселеси кандай болуш керек? Бул жаш мугалим же жаш дарыгерге өзүнчө бир депозит болуш керек. Кандайдыр бир мамлекет тараптан гарантия, кепилдиктер болуш керек. Азыр мыйзамдарда аябай жакшы нормалар жазылган. Жер берилиш керек, отун суу берилиш керек деп. Бирок мунун бардыгын алып келип туруп жергиликтүү бийликке, жергиликтүү бюджетке жүктөлгөн. Жергиликтүү бюджеттин акыбалы баарыбызга белгилүү. Кыргызстанда 80-90% айыл өкмөттөрдүн бюджети дотацияда отурат. Дата бул карыз өзүнө өзү карыздарга жетпейт деген сөз. Муну бир комплекстүү бир иш-чара болуш керек өкмөт тарабынан. Жыл сайын жүздөгөн мугалим же дарыгерлер бүтүп атат. Аны өкмөт 1-курстан тартып 5-курска чейин кепилдигин өзүнө алып, окуунун контрактын же башкасын алдын ала бир направление берип, сен ушул окууну бүткөндөн кийин алыскы райондо иштейсиң 2 жыл же 3 жыл. Аны үчүн өкмөт сага мындай жеңилдиктерди же мындай кепилдиктерди берет деген комплекстүү программа болуш керек. Ошондо жетиштүү болот. Бүгүнкү алыскы айылда окуунун сапаты начардыгынан бир, экинчи мугалимдердин жетишпестиги, бир эле мугалим 4-5 сабактан берген учурлар жок эмес. Жыйынтыгында эмне болуп атат? Жыйынтыгында жыл сайын жалпы республикалык тестирлөө деген бар Кыргызстанда. Ошондун динамикасынан көрүнөт шаардык билим берүү менен айылдагы билим берүүнүн деңгээли. Айылдагы окууну бүткөн көпчүлүгү тийиштүү баягы жетиштүү баллды ала албай жаткандыгы бул ачык айкын. Бул мындайча айтканда чоң проблема десек жаңылышпайбыз. Себеби эртеңки келечек кимдин колуна түшөт, кандай болот деген суроо. Ошол эле маселе саламаттык сактоо боюнча. Саламаттык сактоо боюнча мед академиянын статусу, талабы өтө чоң, өтө жогору. Ага бааны бериш керек. Жыйынтыгында баягы эле баалы жетпей калган биздин студенттерди, талапкерлерди келип туруп жеке окуу жайлар жөн эле мындай колледж ачып атат. Медициналык колледж же медициналык институт дейт. Анын ар биринин талабы болуш керек. Оборудование деген талапка жооп бериш керек. Бир эле мисал келтирип кетейин. Былтыр мен маселе көтөргөнмүн. Жалал Абаддагы Эл аралык университети 167 студентти окутуп 1 жыл. Эч кандай сертификаты жок, же лицензиясы жок. Медициналык колледж биз деп ачып алып туруп окутуп 20 000 сомдон контракт алган. Олчойгон сумманы алган, максаты окутуш эмес аларды. Максаты студенттин чөнтөгүн кагып, ата-энесинин жонунан кайшын тилүү. Мына ошондой тилекке каршы билимди көбүрөөк биз бизнеске же жеке кызыкчылыкка алмаштырып алдык. Ошонун жалпы кесепети тийип туруп, бул келечекте дагы мугалимдердин, врачтардын жетишпестигин алып келет. Алардан айырмаланып, биз Өнүгүү прогресс партиясынын программасында мындай конкреттүү сунуштарды берип атабыз. Биз балдарга 8-класстан кийинки кадамына өзүнө бир направление бериш керек. Советтик Союздан калган жакшы стандарттар бар. Бирок ошол мезгилде окуу стандартына келгенде сен каалайсың, каалабайсыңбы, физиканы окуйсуң, химияны окуйсуң, башканы окуйсуң деп мээсине кое бербестен өзүнүн баланын жөндөмүнө карата, каалоосуна карата, багытына карата мүмкүнчүлүк бериш керек. 8-класстан кийин мен мисалы экономист болгум келет, же мен юрист болгум келет, же мен жөнөкөй куруучу болгум. Ошол тарапка багытталган билим деңгээлге бурулуп, жыйынтыгында өзүнүн кесибинин ээси болуш керек.
деген биз ойду айтып атабыз. Мен бир мисал менен айтайын конкреттүү. Биз Бактыр экөөбүз жаңылышпасам 2014-жылдын 2013-жылдын декабрь айында кыш кычырап турганда Актала районуна бардык. Актала районуна барып, эл менен жолугушуп, ушундай биз МТС ачайлы деп атабыз. Мындай партиянын программасы мындай деп айтканда, сиз айткандай, албетте элдин ишеничи менен бат эле боло койгон жок. Ишенбөстүктөр көбүрөөк болду. Залды караганда эми башка мамлекеттерге, өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстан шайлоону өткөрүү боюнча алдын ат салдырган жок. Мындай чогулуштардын, мындай жыйындардын, мындай программалардын далай-далайын көргөнбүз. Биз дагы шайлоочу катары болуп жүргөндө. Ошондон улам биз конкреттүү 6-7 багыт болсо дагы реалдуу максат, конкреттүү программа эртең жыйынтык болуш керек деген кадамды. Жыйынтыгында эмне болду? Актала районунда жаз келери менен жаңы МТС ачылып, техникалар барып, ошол жерде бир топ миңдеген гектар жерлерди айдап, тың жерлерди. Жыйынтыгында элде түшүм пайда болду. Кампасында дам болду. Дасторкондан нан болду. Бул мындай кол менен кармап, көз менен конкреттүү көрө турган көрсөткүч. Мына бүгүнкү эгерде азыр бара турган болсок, ошол жердеги райондун эли бизди таптакыр башка көз караш менен, башка колдоо менен, кубаттоо менен кабыл алат. Ушундай эле көрсөткүч ар бир биз бар кадам таштаган жерде болуп атат. Биздин айырмабыз, биз тигил же бул регионго барганда, же районго барганда алдын ала бир жумуш кылып, көзмөгө көрөлүк кадам шилтеп туруп, анан кийин эл менен жолугушууну өткөрүп атабыз. Мындайча айтканда, элге үмүт берип, биздин ар бир таштаган кадамыбыз бул өнүгүүнүн жолу экен. Ар бир биз барган жерде өнүгүү болот экен деген ишенимди ачык айкын көргөзүп атабыз. Мунун акыбети болуп атат. Бул карапайым элдин бүгүнкү ишеними, колдоосу деп мен ачык айта алам. Албетте ар түрдүү күчтөр бар. Мен 3 бөлүккө бөлө турам. Бул кээ бир партиялар административдик күчкө ишенет. Кээ бир экинчи бөлүк бул акчага ишенет. Үчүнчү бөлүк бул карапайым калкка ишенет. Кече чогулушта болгондо бир 3 сап мен эсиме түшүп калды. Ал адам жөнүндө айтсам мындай дейт экен. Ар бир партия менмин дейт, ала тоонго теңмин дейт. Бирок анын кылган ишин карапайым эл билет дегендей. Бардык нерсе карапайым калктын колунда, ошонун таразысында. 2015-жылга шайлоого карата даярдык катары дейбизби? Кыргызстанда 200-ге жакын саясий партия бар, статусу бирдей, ар кандай жагдайлар бар. Кээ бир партиялар биригип атат, бири кеңеш калдам шилтеп атат. Эми максат эптеп эле эртеге шайлоого барып, шайлоодон утуп чыгыш эмес, алдын ала конкреттүү идеологиялык жактан, программалык жактан, адамдык касиет жактан, мындайча айтканда жылдыз келиш керек да. Же бир программалар төп келиш керек. Кече эле бири-бирин шубап ит айтпаган сөздү айтып атып, бүгүн кайра биригип алган болсок, анда болбой калат. Анын келечеги тар болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мындай нерсени жетип өлчөп, биргесип, кеңешип kesкен бармак оорубайт демекчи, акылдашып сүйлөшүүлөр болуп атат. Бул ар бир сүйлөшүүдө конкреттүү маселелер коюлуп атат. Мунун убакты сааты келгенде бардык нерсе ачыкка чыгат. Мүмкүн Өнүгүү Прогресс партиясы өзүнчө өз күчү менен карапайым калктын ишеничини менен шайлоого катышат. Жок, эгерде биздин программаны колдогон, бизге көз карашы түз болгон, идеологиялык жактан колдогон партиялар болсо, ар дайым эшик ачык, биз сүйлөшкөнгө даярбыз. Эң негизги келечекте 2015-жыл андан наркы биздин багыттарыбыз кызыкчылык үстүндө эмес, конкреттүү программанын үстүндө, конкреттүү идеологиянын үстүндө болуш бекемдеш керек.